Ар бир бала толук кандуу үй бүлөдө тарбияланып, мээримге бөлөнүп чоңойгону анын келечегине таасир берерин адистер белгилешет. Мындан улам фостердик үй бүлө долбоору интернаттагы балдарды ата-эне үй бүлө мээримин билип чоңоюшу үчүн аларды келишим менен белгилүү бир мөөнөткө жайгаштырууга көмөктөшөт. Быйыл Бишкектин 1-Май районунда 11 бала фостердик үй бүлөгө жайгаштырылган. Бала багып алгандардын катарында Ира Айтымбетова да бар. Ал бала бакча ачууну көздөп жүрүп, капысынан аталган долбоорду билип калган. Көп өтпөй сертификат алуу үчүн атайын окуусуна катышууну туура көргөн. Алар деле өздөрү ичинен ким мама боло алат, боло албайт уже заранее билет экен. Ошо көзү жеткендерге сертификат берилет экен. Анан мындай жөн эле келгендер да болуп атты. Алардыга, по-моему, берген жок. Неме кылды, аябай жакшы окутту. Багып алуучу үй бүлө болуп иштөөгө даярдоо сертификатынан сырткары алардын социалдык абалы дал келиш керек. Ага Ира Айтымбетованын шарт жагдайы туура келгендиктен 18 жана 5 жаштагы бир туугандарды багып алууга берилген. Учурда кичүүсү реабилитациядан өтүп жаткандыктан январда жаңы үйүнө келери күтүлүүдө. Мурда үн тосуп алдык. Аябай жакшы. Да сих пор өзүмө келе элекмин да, как будто мен өзүмдүн башка жактан балдарым келип аткандай болдум да. Анан кече күнү болсо тынбай кой. Балдарды жуунтуш керек, кийинтиш керек деп болбой дордойго жер алып барып, мен балдарга кийим алып көрө элекмин да көптөн бери. Ошентип балдарды дордойго алып барып келдим, неме кылдык, майда чүйдө китеп мен дептерлерин алдык. Мен аябай кубанычта болуп атам. Билбейм, башкаларды билбейм, мен аябай кубанычтамын. Анан эмне деп айтам мен, просто кыргыздарда, кыргыз өзүбүздүн калкыбызда ушундай балдар болбосун, жетимсиребесин, жаман жолго барбасын, чоңойгондон кийин уурулукка барбасын, жаман иштерге барбасын. Анан анча-мынча болсо дагы возрастын бүткүчө кичине салым кошуп коеюн деген эле ой. Интернатта тарбияланып чоңойгон бала кийин социалдык жактан бир топ кыйынчылыктарга дуушар болот. Анткени үй бүлө деген түшүнүктөн алыс чоңойгондуктан үй бүлөдөгү камкордук эмне экенин билбейт. Мындан улам фостердик үй бүлө долбоору интернаттык мекемедеги балдарды бул түшүнүктөн арылтууга көмөктөшөт. Багып алуучу үй бүлө болуш иштөө үчүн жарандар ар бир жаран өзүнүн салымын киргизсе болот. Багып алуучу үй бүлөлөр өздөрүнүн районунда, аймагында жайгашкан социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кайрылганга зарыл. Ошол жакта адис менен байланышып, адис керектелүүчү иш кагаздарды талап кылып сурайт. Ошолордун баарын карап, жашоо шарттарын барып текшерип, абалы соттолбогон абал болуш керек, сөзсүз. Финансылык абалы туруктуу болуш керек, сөзсүз. Үйүнүн шарттары дагы балдар, жаш жетелик балдарга ыңгайлашкан болуш керек да. Багып алуучу үй бүлөдөгү балдардын саны 5тен ашпашы керек. Аларга өкмөттүн токтому менен айына бюджеттен акча бөлүнүп турат. Анда 7 жашка чейинки балага 7503 сом, 7ден 14 жашка чейин 8752 сом, 14-17 жашка чейинки балдарга 9512 сом берилсе, аларды баккан үй бүлөгө 8330 сом бөлүнөт. Ал эми бул каражаттардын кайда жумшалганы боюнча районго маалымдалып турат. Мында балдарды кабыл алган үй бүлөдөгү бири-бирине көнүп кетүүсү негизги маселе. Кыска мөөнөттө эле бир курс, ал курска психология жагынан кирилет, медицина жагынан. Анан мен кесиптешим айтып кеткендей, бул жактан бүт маалым каттарды тиркелет. Андан кийин көп мондай маселелер, көбү маселелер карап чыгат да, эмне балдардын психология жагынан. Ошондуктан биз ар бир кандидатты өзүнчө каралат. Фостердик долбоор менен балдарды багып алууну каалагандардын саны Бишкекте аз экенин, бул көрсөткүч Көл менен Ош облусунда жогору экенин белгиледи. Ал эми Кыргызстанда жылына 700гө жакын балдар соттун чечими менен толук кандуу багып алууга алынса, алардын 90%га жакыны туугандарына катталат. Ошол эле учурда ата-энесинен көзөмөлсүз томолой жетим калган балдар үчүн атайын балдар базасы иш алып барып, ал жактан жылына 50 бала асырууга алынса, быйыл 38 учуру катталган. Мыйзамдын чегинде алар биринчи 3 ай, 6 ай жана 1 жыл сайын текшерүүгө алынып, ал 3 жылга чейин уланат. Ошондой эле багып алган баласынан баш тарткан учурлар да кездешет. Жыл сайын өтүп турган 100% болсо, анын кайда тескеринче 1-2 гана пайыз кайда кездешет, ушундай бери. Бирок эми ал бүгүн алган жаран эртең кайда өткөзбөйт, ал ортодон кандай бир убакыт өткөндө гана да. Себеби дегенде көп учурда ошол бала менен тиги алган жаран ортосундагы пикир келишпештиги болушу мүмкүн. Анткени бала чоңойгондон кийин же көп учурда баягы тарбиосуна
тарбияланышына көңүл бурбай же болбосо баягы баланын характерине чак келбей калган учурларда да кездешет да. Ошол убакта анандай тиги жарандар кайда балдардан асыроодон баш тартышат. Быйылкы 10 айды алып караганда 500дөн ашык бала асыроого алынган. Конституцияда ар бир ата-энени баласын 18 жашка чыкканга чейин өстүрүп тарбия бергенге милдеттүү экени белгиленген. Андыктан асырап алгандар өзүнө каттатып баланын ата-энеси деп саналгандыктан аларга мамлекет тарабынан жардам колдоо көрсөтүлбөйт. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.